Менин иним 11 жашта. Былтыр оң жагынан паховая грыжа болуп операция кылдырганбыз. Эми сол жагы шишип жатат. Дагы операцияга келишет. Бул эмнеден болот жана келечегине зыяны тийбейби? Мен билгениме карата эки двухсторонний грыжа болсо керек да, эки жагы тең. Негизи бул туаса болот. Балдардыкы 98% туазада. Негизи ошо жумуртка ылдый түшкөндө, анан ошо жумуртка брюшинаны кайрып түшөт, ошондо влагалищный атростук брюшин деп коебуз. Ошол жабылбай калса, ошо жерден ичеги чыгып, анан грыжа болуп калат да. Бул баланыкы эки жагы тең болсо керек, эки паховый каналынан тең. Ошон үчүн бирөөнү жасаптыр, анан булардын айтканына караганда. Бирок негизи муну да көрүш керек да. Көрүп такташ керек диагнозду. Мындай грыжаны мындай жалоп менен коюш туура эмес да. Сахарный диабет менен энурез лечение кыласызбы? Жок, энурезди биз себебин издейбиз. Энурездин себеби бөйрөк жана зара жылган жолдордун бир жеринде бир себеп болушу мүмкүн да. Ошондо кээ бир 30-35% ошол зара жүргөн жолунда себеп болот. Калганы ар кандай психологический да бар. Анан жана силер айткандай сахарный диабетте да болушу мүмкүн. Себеби түндө көбүрөөк, кечинде суу ичип, анан түндө неме болуп калат да. Грыжа болуп калат. Ой, сахарный диабет энурез болот да. Ошондуктан муну изилдеп туруп анан энурезди дарыласак болот. Как лечить косточки на большом пальце на боку? Можно ли лазером удалить? Небольшой, только начал расти. И от чего так растут? Ну, у детей это практически не встречается. Наверное, это взрослый человек говорит. Это есть такое при некоторых заболеваниях, там, при некоторых обменных процессах, мочекислом диатезе, например, бывают вот такие изменения в суставах. Поэтому там лечить надо, скорее всего, надо там придерживаться определенной диеты, бессолевой диеты и уменьшить употребление мясных острых бульонов. Вот это может помочь. Ну, опять-таки, любое хирургическое заболевание вот так на расстоянии ставить трудно. Но я думаю, это мочекислый диатез. Язвенный энтероколит после закрытия стомы. Нам 2 годика и 9 месяцев. Вес плохо набирает. Запоры постоянные. Как питаться? Нужно ли к вам на консультацию? С каким анализом надо? Обязательно надо на консультацию, тем более язвенный колит. Наверное, в периоде новорожденности было. И вот я, как я понял, там накладывали стому. Обязательно надо приехать, мы должны обследовать, потому что язвенный колит впоследствии приводит к гипоганглиозу. То есть в тех местах, где были язвенные язвы, нервные окончания уменьшаются. И поэтому вот к запорам приводит. Надо, чтобы приехали, обследовались. Балам 8 айлык киндигинде грыжасы бар болуп төрөлсө, киндиги кирбей жатса, эмне кылуу керек? Экзема боюнча да айта кетиңизчи. Эми грыжа, пупочная грыжа деп коебуз, киндигинин грыжасын. Аны атайын ыкмасы бар. Аны эки жагынан бурап туруп, валик кылып туруп, лейкопластырь менен тегерете коюш керек да, бир күнү коюп мындай түзүнөн горизонтально, эртеси вертикально, чтобы кожасы неметип кетпесин. Анан ошентип грыжа негизи 80% пупочный грыжалар 2 жашка чыкканча өзү эле жок болуп кетет, жабылып калат. Эгерде 2 жашка чейин жабылбаса, 2 жашка чыкканда операция кылыш керек. Кызымдын бетинде анан кулагында сырга, врожденная папиллома бар. Ошого кандай даярдыкта баруу керек? Кан гемоглобиндерин нормалдаштырыш керекпи? Эми сырганы алып салыштын кажети жок. Сырга бул папиллома эмес. Бул туаза, ошо жерде бир поверхностный слой кожанын бир жылышы болуп байкалат. Папиллома деген башка, ошон үчүн аны алыштын кажети жок. Эгерде чоңоюп кетип эле бир мындай косметический же болсо бир кулактын функциясына зыян келтирип эле неметпесе, тим эле коюш керек да. Менин балам 2011 жылы туулган. Туулганда эле ичи келбей, врачтар Гриш Прумга деп диагноз коюп, 2012 жылы апрелде операция кылган. 4 этап менен. 4 жылдан кийин дагы кайра кайталап, 6 жашында көчүгүнөн операция кылды, жаңы метод менен. Азыр балам 10го чыгат күзүндө.
Бирок калын кармай албай жатат. Булгап коет. Врачка айтсак, жакшы эле калып кетет кийинчерээк деп атат, бирок мен балам чоңойгон сайын кыжалат болуп атам. Да. Бул болезнь Гиршпрунга деген абдан бир оор оорулардын бири. Бул туаса ооруларга кирет. Ошо ичегинин бир жеринде ганглия жетпейт да, мындайча иннервация жетпейт. Ошо жеринен заң жылбай калат да, анан ошонун үстү кеңейип кетет. Аны операция болгон болуп ылдый жагынан кармабай атса, ошо негизи Гиршпрунгда аябай көп методдор бар да операциянын. Эң көп ушу Гиршпрунгда жестик хирургияда. Ушул себеби көптүгү эмнеде? Бул аябай оору болгондуктан, эгерде бир оңой оору болсо, бир эле ыкма болмок, ошону эле мисалы үчүн аппендицитти, червеобразный атростукту алып салып эле операция кылып атпайлыкпы? Бул жерде аябай көп Свенсона хиата, падиомелю деген бар. Иши бир топ 3 мындай группа операциялар бар да, ошонун бири менен жасалган. Вот алда бала, ошондуктан ал эми кескесте ошол методдо немени калды кармабай калышы мүмкүн. Бирок бир топ убакыт өткөндөн кийин ал ордуна келет. Атайын тренировка кылып, реабилитация кылыш керек. Эң көп канча баланы операция кылгансыз жана ушул убакка чейин жалпы канча операция кылдыңыз? Билбейм, эсептеп айтыш кыйын, бирок мен 44 жылдан бери мына хирург болуп иштеп келатам. Анын ичинде бир 30 жыл тынбай дежурствода жүрдүк. Биз күзөттө, биздики тез жардам хирургияда. Күзөттө эсептеш да мүмкүн эмес. Себеби дежурствого келгенде канча больной түшсө, ошончо операция жасап жүрүп. Кийин болсо эми азыр күзөткө чыкпайм, себеби атайын эми балдар да, менин учениктерим уже баары жетилишип, аябай жакшы хирургдар болуп калды. Бирок күндүз негизи күндө эле операция жасайм. Күндө бир жок дегенде 3 саат, 4 саат бир күндө операция болот да. Эми санын мен айта албайм, биз эми хирургдар операциянын санын эсептеп деле жүрбөйбүз, себеби бул жумушубуз да. Балам 8 жашта уктаса эле сийип коет жана аутизм балдарга кеңешиңиз? Аутизм мурун деле бирок башкача айтчубуз да, умственно отсталые дети деп койчубуз. Аны эми мындай кандайча мындай бир жеңилирээк кылып айтыш үчүн ушу аутизм деген термин чыкты. Аутизмде ушу бир көп немесинин бири ушу энурез да. Эми аны аутизмде берки бөйрөк жана бөйрөк зар ажылган жолдорун карап көрүш керек. Эгерде себеп арде болбосо, анда бала менен мындай тарбиялоо жолу менен токтотсо болот да. Кесибиңиз боюнча эсте калган кызыктуу окуя? Кызыктуу, эми бизде хирургияда кызыктуу айтыш кыйын. Негизи күндө биз балдардын ыйлаганын көрөбүз. Күндө балдарды билесиңер да, негативный мындай бизге бир эле ооруп калса, акыл ачамды көрсө эле ыйлайт. Негизи эле балдар хирургиясында диагноз коюу абдан татаал. Атайын ыкмаларды билиш керек. Врач өзү аябай өзүндай чыдамкайлуу болуш керек, даяр болуш керек. Себеби бир баланы диагноз коюу үчүн кескесте биз 5 жолу, 10 жолу көрөбүз. Чоң кишилерде оңойрок да, чоң киши катышат өзү диагностика койгон процессинде. Балдар катышпайт да. Булардын мындай субъективизм бар. Ошон үчүн бизде ошо жана ыкмаларды колдонуп коебуз да. Анан эми кызыктуу окуя, билбейм, мен бир эске келе берет, ошону көп айтам. Бир жаш врач болуп иштеп жүргөндө травматологияга бир бала түшүп калды да, колу сыныптыр. Анан кечинде мен перевязка кылып алып, эмне болду десем, ушинтип колумуз өзү да мындай бир шок балдар болот го, мындай эч кандай немеси жок, мындай бирок жакшы балдар. Анан ошо айтып атпайбы, мен колумду сындырып алдым. Эмне болуп сындырдың десем, дуалдан ашып түштүм дейт. Каяка? Эшикке чыкпайм деп коет. Анан оборота бар беле калитка десем, бар калитка. Эмне үчүн дуалдан аштым? Дуалдан кызык да дейт. Анан колун сындырып, анан аны айыктырып чыгарып, анан эле бир 3 ай 4 айдан кийин экинчи колу сынып келиптир. Анан мен сурап атпайм, баягы дуалдан кайра аштың десем, эми ичин көздөй аштым дейт. Ушундай балдардын. Анан кызыктуу, биз мына 3-жестикиде бизде травматология бөлүмү бар. Эми травматологияда жабыркаган балдар денеси сак да. Баягы колу сынып, буту сынып, соматически алар денеси сак. Бир күнү ошо короодо кетип баратсам, бир бала
бир буту бир колу сыныптыр. Ага карабай эки кастелди алып алып футбол ойноп атат. Ал өзүнүн сынгандарын унутуп койду. Бир топ карап турдум, анан барып айттым: "Ай сен башка эле бир ойун ойночу, футбол." Десем: "Эмне болот? Мен муну бутум менен тээп атпайбын" деп коет. Негизи балдардын бир жагынан оор, балдар менен балдар хирургиясында, бирок бир жагынан биз эгерде операция туура жасалып, операция жакшы болуп кетсе, балдар бат эле жакшы болот да, ошол жагы бар. Себеби өнөкөт оорулар жок да балдарда.